Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда шарият телебөрүүсү. Биз түз эфирде 1 саат бою сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Биз Кудай буюрса бүгүн дагы ушул Рамазан айындагы бизге чоң бир мүмкүнчүлүк жаралып отурат. Ушул мүмкүнчүлүктөрдүн арасынан бир өзгөчө бир амал, ошол амалды Кудай Таалам жакшы көрөт, Кудай Таалам сүйөт. Жада калса ошол амалды аткарган болса, Кудай Тааланын сүйүнүчү чексиз болот деген бир хадистер бар экен. Биз бир ушундай бир чоң Рамазандагы бир мүмкүнчүлүк, Рамазандагы бир чоң амал жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Суроолор болгон болсо, WhatsApp аркылуу бизге суроо берсеңиздер, жооп берүүгө аракет кылабыз. Ал эми бүгүн биз Кудай буюрса тообо деген теманын тегерегинде сөз кылууну туура көрүп отурабыз. Тообо дегенде бул ушунчалык бир терең, чуңкур, көп маани өз ичине камтыган сөз. Тообо деген сөз бул ислам деген сөз. Тообо деген сөз исламды бүт өз ичине камтыган ушунчалык бир керемет сөз. Тообо десе кимдир бирөөлөрүбүз ушул тообо кыл десе мен күнөөкөрмүнбү же тообону жалаң ушул күнөөкөр адамдар гана, жаман адамдар гана кылат деген бир туура эмес түшүнүк бар. Жок, андай эмес. Тообо ар бирибиз үчүн, ар бир адам баласы үчүн керектүү болгон амал болуп эсептелинет. Ал ким болсун, ал пайгамбар болсун, жөнөкөй карапайым калк болсун, ал бийлик отто олтурган адам болсун, молдеке болсун, муфтий болсун, депутат болсун, ажы болсун, айырмасы жок. Тообо деген сөз баарыбызга тиешелүү сөз экенин биз эстен чыгарбашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күнөөлөрдөн кечирилген, алдыңкы күнөө кылбай турган адам, пайгамбар айтат: "Инни астагфируллах фил яуми миата марра", мен күн сайын 100 жолу Кудай Таалага истигфар келип тообо кылам деди. Күн сайын 100 жолу Кудай Таалага истигфар келтирип тообо кылам деп пайгамбар айтып атат. Пайгамбар башка бир хадисинде мен күндө 70-тен ашык истигфар кылам деди. Рамазан айы бул тообонун айы. Рамазан айы күнөөлөрдөн кутулуунун айы. Рамазан айы бизге бир чоң мүмкүнчүлүк ошол мурунку билип билбей кылган күнөөлөрүбүздүн токтоло турган ай. Эгерде бактылуулукту каалаган болсоңуз, анда тообо кылыңыз. Эгерде байлыкты, бай болууну кааласаңыз, анда тообо кылыңыз. Эгерде бала көрбөй атасыз, балалуу болууңуз келсе, анда тообо кылыңыз. Эгерде канча жылдан бери кыз көрбөй келесиз, андай болсо тообо кылыңыз. Кудай Таалам ушулардын баарын берет. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде силер истигфар айткыла. Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара ва юрсилис самаа алейкум мидрара ва юмдидукум би амвали ва банин ва яж'ал лакум джаннат ва яж'ал лакум анхара. Кудай Таалам силер тообо кылгыла, истигфар келтиргиле. Алла Таала силерге тообо кылууну, истигфар кылууну буйрат дейт. Эгерде силер истигфар келтирсеңер, эгер силер тообо кылсаңар, وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ, эгерде силер истигфар келтирсеңер, тообо кылсаңар, Кудай Таалам силерге байлык берет. وَبَنِينَ, силерге каалаган бала берет, каалаган кызыңарды берет деди. Эгерде силер тообо кылсаңар. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, Кудай Таалам силер эгерде истигфар келтирсеңер, билип билбей кылган күнөөлөргө тообо келтирсеңер, силерди Кудай Таалам бейишке киргизет. Ошол бейиште сөөрүлөрдүн астынан агып турган деңиздер, дарыялар бар деп айтып атат. Демек, эгерде байлык кааласаңыз, Кудай Таалага истигфар келтириңиз. Эгерде бала кааласаңыз, Кудай Таалага истигфар келтириңиз. Кудай Таалага тообо кылыңыз. Эгерде бактылуу жашоону кааласаңыз, жүрөгүңүздө тынчтык болушун кааласаңыз, тообо келтириңиз. Эгерде акыретте, ол дүйнөдө ийгиликке жетем десеңиз, бактылуу болом десеңиз, тообо келтириңиз, истигфар келтириңиз. Ошондо биз ийгиликке жетет экенбиз. Алла Таала хадис кудси айтат: "Кули бани Адам хата", ар бир адам баласы ката кетирүүчү, тынбай ката кетирип туруучу. "Ва хайр хаттаин", ошол ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тообо кылуучулар деди. Алла Таала инналлаха юхиббут таввабин ва инналлаха юхиббул таввабин. Алла Таала
tövbe kıluvchi жакшы көрөт. Вал мутатахирин, таза жүргөн адамдарды, tövbe кылуучу адамдарды Алла Таала жакшы көрөт деп атат. Алла Таала эгер tövbe кылсак ушунчалык сүйүнөт экен. Алла Таала биздин таза болуубузду, таза жүрүүбүздү, tövbe кылуубузду жакшы көрөт экен. Ошондуктан келиңиz Рамазан айы бизге чоң мүмкүнчүлүк. Келиңиз, эгерден мурун күнөө кылып жүргөн болсок, күнөөнү токтотолук. Эгерден мурун намаз окусак, келиңиз Рамазанда, ушул ороза айында намаз окуй баштайлык. О, урматтуу теле көрүүчү, эгерде мурун орозо кармабай жүрсөңүз, келиңиз бүгүн орозо кармап баштаңыз. Эй, бийликте олтурасызбы? Мүмкүн балким шайтан азгырып, колуңуз оң жака, сол жака мамлекет казынасына кол салган болсоңуз, токтотуңуз, тооба кылыңыз, Кудайдан кечирим сураңыз, алган байлыктарды кайра ордуна коюңуз. Балким Кудай Таалам бизди ийгиликке жеткирет. Балким Рамазан айы менен биз жакшы адамга айланабыз. Келиңиздер, токтобойлук, кечирим сурайлык. Ар бирибиз ката кетирүүчүбүз, ар бирибиз күнөө кылуучубуз. Кээде адам баласы билбей, кээде жаман сөздү өзү каалабаса дагы, кээде жаман ойду өзү каалабаса дагы ойлоп, айткысы келбесе да жаман сөздү айтып, кээде бир ишти өзү каалабаса дагы өзү билбеген абалда күнөө кылып койушу толук ыктымал экен. Ошондуктан барыбыз келелик да дуа кылалык, ушул айда тазаланалык, Кудай Таалага жакындайлык, Кудай Тааладан жардам сурайлык. Дагы бир жолу эскертебиз. Инналлаха юхиббут таввабин ва юхиббул мутатаххирин. Алла Таала тооба кылуучуларды, Алла Таала таза адамдарды жакшы көрөт. Алла Тааланын ушул айда сүйкүмдүү пенделеринен болол деп келмекчибиз. Бизде суроолор келип калды, суроолорго жооп бергенге өтсөк, мен кант диабети менен ооруймун, орозо кармап ооруп калдым, кандай кылсам болот? Эгерде ооруп калган болсоңуз, жеген ичкенге болбойт деп доктурлар айткан болгон болсо, баягы орозо кармасаңыз ден соолугуңузга зыян деген болсо, анда шариятыбыз уруксат берет, оозуңузду ачсаңыз болот. Орозо башталды, алдыда ичкилик ичип алып, анан орозо кармадым эле. Эмне болот? Орозом кабыл болобу? Мына тооба кылыңыз. Тооба кылыңыз. Мына орозо чоң мүмкүнчүлүк. Кудайым өзү кечирсин. Мындан кийин экинчи андайга кайтпагыз. Ичкиликти таштаңыз. Ушул орозонун шарапаты менен ичкиликти таштаңыз. Алла Таала инналлаха гаффар. Алла Таала кечиримдүү, Алла Таала ырайымдуу, мээримдүү зат. Балким Алла Таала сиздин күнөөңүздү кечирет. Эгерде чын жүрөктөн тооба кылып ушул нерсеге кайтпасаңыз. Тахажжуд менен нафил намаздарда Куран окулабы жана нафил намазы кайсыл убакта окулат? Тахажжуд нафил намазда албетте Куран окулат. Ар биринде Фатиха сүрөсү, Ихлас сүрөсү окулат. Ушулардын баардыгы Куран деп эсептелинет. Бешим намазын асыр намазын алдыныраак окуп, анан асыр намазын окуса болобу. Дарат кайра алганга ден соолугума байланыштуу болбой жатат. Эгерде ден соолугуңуз катуу ооруп жаткан болсо, таяммум кылсаңыз деле болот. Бул нерсеге шариятыбыз уруксат, таяммум кылганга шариятыбыз уруксат берет. Андан кийин убакыт чыга элек болгон болсо, негизи окусаңыз болот. Убакыт пешим убакыты чыга элек болгон болсо, окусаңыз болот. Алымдардын арасында бир талаш тартыштуу маселе бар. Бүгүнкү күндө 4-төн 10 өткөндө экен асыр убакыты кирип калышы толук ыктымал. Кээ бир мазхабтарга караганда. Ошондуктан азан айтылган, бизде азыр 5-тен өткөндөн кийин азан айтып атса, кээ бир алымдардын ой пикири боюнча, ошо биздин Ханафи мазхабында эле эки шакирти башка бир сөз айтат. Ошондуктан пешимди өз убагында окуганыңыз жакшыраак болот. Сажда кылганда биринчи чеке тиеби же мурунбу? Айырмасы жок. Негизи ушул саждага барганда чекеңиз менен мурдуңуз тийиш керек. Биринчи чекеңиз тиеби, биринчи мурдуңуз тийесизби? Айырмасы жок. Негизи ушу саждада чекеңиз менен мурдуңуз жерге тийип туруш керек. Соц тармактардан орозонун 15-чи күнү асмандан катуу добуш чыгып, бул сүрөнү окуп айлай койсок болот. Булардын баардыгы калп, баары жалган. Токума хадистердин негизинде ошол пайгамбар айтпаган сөздү айтты деп кээ бир адамдар таркатып жүрөт. Буларга ишенген дагы болбойт. Буну таркаткан күнөө, бул ишти кылган чоң күнөө болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен казаба алейя мутааммидан фалятабавва мақ'адаhu минан нар." Кимде-ким мен айтпаган сөздү айтты деп айткан болсо, тозоктон өз жайын айта даярдай берсин деп айтат. Башка бир хадистерде кимде-ким бир сөздү айтып, бул пайгамбардын сөзү эмес болсо керек деп
ойлоп, бирок пайгамбардын сөзү деп айтып койгон болсо, ал адам тозоктон өз жайын даярдай берсин деп айтылат. Мындай туура эмес маалымат таркатуу күнөө, чоң күнөө болуп эсептелинет. Кечирилгис күнөө болуп эсептелинет. Орозо убагында келген этеккирдин күндөрүн кийин орозо бүткөндөн кийин кармап бериш керекпи же кармабай эле койсо болобу? Орозо бүткөндөн кийин кармап бересиз. Ал карыз болуп эсептелинет. Орозо бүткөндөн кийин кармап бересиз. Орозону 3 күн кармаса болобу? Орозону Рамазан айында 1 ай бою толук кармайсыз. Анан кийин орозо бүткөндөн кийин нафил орозолорду 3 күн 1 күн кармай берсеңиз болот. Ал эми орозо айында 1 ай кармайсыз. Мени орозо кармаба ден соолугуң начар дейт, туурабы же туура эмеспи? Ким айтып атат ошону? Адис айтып атабы? Же көчөдөгү бир адам айтып атабы? Доктор айткан болсо бир жөн, доктор текшерип ашказаның ооруйт экен, же кан басымың сага болбойт десе, ал башка маселе. Анан кийин көчөдөгү бир адамдын сөзүн же ушул динге бир аз каршыраак адамдардын сөзү болгон болсо, аларды кулак салыштын кереги жок. Орозодо гусул алууга болобу? Болот. Орозодо гусул алганга болот. Орозодо жуунуп таранганга болот, гусул алганга болот. Таравих намазын окуп атып, саат 04:11 болуп кетиптир. Орозону кеч жаап калдым. Орозо өтөбү? Мен билбей эле 40 рекет окуп атыпмын. Кече гана билдим. 20 рекет окулат, 40 рекет окуганыңыз туура эмес. Ооз бекиткенде ошол эч нерсени жебей эле дуа кылып койгон болсоңуз, орозоңуз дурус. Анан кийин убакыт өтүп кеткенден кийин ооз жабыш керек деп суу ичип, тамак ичпеш керек. Убакыт өтүп кеткен болсо жөн гана дуа кылып коюш керек. Көп жылдык каза намазга азан комат айтып окуш керекпи же айтпаса да окуса болобу? Шарт эмес, азан комат айтыш шарт эмес. Айтып окусаңыз боло берет, бирок шарт эмес. Орозо кармап аткам, ооруп калып, врач орозо кармаба, каның аз деди. Эмне кылсам аябай орозо кармагым келет. Эгерде каныңыз аябай аз болгон болсо, доктурдун айтканын кылыңыз, өзүңүздүн абалыңызга карап көрүңүз. Эгерде чыдай алсаңыз, күчүңүз жетсе, ден соолугуңузга зыян болбосо, орозо кармаңыз. Анан кийин ден соолугуңузга зыян келсе, чындап эле каныңыз аз болсо, анда орозо кармабаганыңыз дурус. Орозодо тамеки тартса, жыбачка чайнаса, орозо бузулбайбы? Бузулат. Тамеки чеккен болгон болсо, орозоңуз бузулат. Сагыз чайнаган болгон болсоңуз, ошонун даамы, таттуусу оозуңузга кеткен болсо, ондо дагы орозо бузулуп калат. Киши каза болгондо 3-лүк 40-лык жылдыгына чейин аза күтүү зарылбы? Кыздары турмушка чыккан болсо, атасынын үйүндө калып аза күтүүсү? Жок, аза күтүү 3 күнгө чейин болот. Аза күтүү 3 күн болот. Аялдарына 40 күн болот. Башка аялдарынан башка адамдар, аялдарына 4 ай 10 күн, башка жакын адамдарына 3 күн аза күтүлөт. 3 күндөн ашыкча аза күткөн дурус эмес. Кыздар болсо барса өз тиричилигин кылыш керек. Андан көп турган дурус эмес. Гусулуң болуп дарат албай эле орозону кармаса болобу? Ооба, дараттуу болуш шарт эмес. Орозо кармаганга дараттуу болуш шарт эмес. Мен намаз окуганда дайыма эстей берем. Демек, эстеген шайтандан деп келет хадистерде. Ошондуктан эснегенде оозуңарды колуң күчүңөрдүн жетишинче жапкыла. Ал шайтандан деп келет. Намаз Куранды көп окуңуз, өзүңүзгө көп дем салыңыз. Ошондо балким мындан айрыласыз. Аялмын, ушул орозодо биринчи жолу таравих намаз окудум, бирок китеп боюнча окуп жатам. Туура окуп жатамбы? 4 рекет намаз окуп бүтүп, 2 жака салам берип, анан 3 жолу таравих тасбih сүрөсүн окуп койтам, китептен карап. Боло берет. Болот. Алла Таала таравих намазыңызды кабыл кылсын. Кудай Таала орозоңузду кабыл кылсын. Азаматсыз мондай үйдө, ушинтип негизи үйдө аялдар ушундай намазын окуп, сүннөт намазын окуп, нафил намазын окуп, балдарыны, күйөөсүнө мындай күчтен берип турган болсо, мен ойлойм, келечегибиз кенен болот. Аллахтын каалоосу менен намаз окуп жатам. Куранды арабча окуганды билбейм, кабыл болобу? 2-3 сүрөнү жакшыраак үйрөнүп алыңыз, ошону менен окуй берсеңиз боло берет. Намазды кичине батыраак окуп койсом, Аллах кабыл албайт. Жана ушул ойлор келет. Жок, адам баласы жаман нерсени ойлобош керек.
Алла Таала айтат, мен пендемдин оюндагыдаймын дейт. Эгер сиз жакшылыкты ойлосоңуз, Кудай Таалам жакшылыкты берет. Жамандыкты ойлосоңуз, Кудай Таалам жамандыкты берет. Ошондуктан эч качан жаман нерсени ойлой көрбөңүз. Биз ибадат кылдыкпы, бизде ушунчалык толук ишеним болуш керек. Кудай Таалам менин намазымды кабыл кылып атат деген ишенич болуш керек. Орозо кармадыкпы, Кудай Таалам менин орозомду кабыл кылып атат деген бизде ишенич болуш керек. Күмөн болбош керек. Кабыл болду бекен деген бизде күмөн болбош керек. Герде салдырган тиши бар киши дүйнөдөн өтсө, тиши оозуда калса эмне болот? Эч нерсе болот. Биздин Ханафи мазхабында эч нерсе болбойт. Орозо убагында бала эмизгендер орозо кармаса болобу? Ден соолугуна зыян келбесе, балага зыян келбесе, орозо кармай берсе болот. Орозо убагында бул суроого жооп бердик. Андан кийинки суроого мүмкүн болса алмаштырып коесуңар. Коомат айтып, ар бир намаздан кийин ошол намаздын казасын окуйм. Казага да коомат айтам. Аны айтыш керекпи же жокпу? Рахмат. Коомат айтып койгонуңуз дурус, жакшы болот. Анан айтуу шарт эмес. Казаларга коомат айтуу шарт эмес. Айтсаңыз жакшы чыккан болосуз. Орозо кармап жүрүп, ортодо оор тала жумушу менен бир күн ооз ачып, кайра карыз болуп кармап койсо болобу? Ооз ачпаңыз. Андай кылганга дурус эмес, андай кылганга шарият уруксат бербейт. Оозуңузду ача көрбөңүз, кармаңыз. Эгерде мурун ушул ишти кылып койгон болсоңуз, Кудай Таалага тобо келтириңиз, экинчи кайталабаңыз, оозуңузду толук кармаңыз. Орозобуз кабыл болгонун кантип билебиз? Орозосу кабыл болгонун, намазынын кабыл болгонун белгилеринин бири ошо орозо кармагандан кийин баягы мурункудай болбой бир аз адам баласы өзгөрүп калат, кулук мүнөзү өзгөрөт, жүрүм туруму өзгөрөт, сүйлөгөн сөзү өзгөрөт, ой жүгүртү өзгөрөт, кылган иши өзгөрөт, кулук мүнөзү өзгөрөт деп айтылат. Жаман ишке барбай калат, жаман ишке барыштан уялып калат. Ушулардын баары кабыл болгондун белгиси. Жаш балдарга жин кириши мүмкүнбү? Мүмкүн. Жин чоң кичине дебей ар бир адамга кирип кетиши толук ыктымал. Тааныш бирөөлөр 20 сом, 50 сом сурайт. Берсең ичип алат. Ошол берген акча туура болобу? Бербей койсок кексак ташат. Ичкен адамга, бузукулукка барган адамга акча бериш дурус эмес. Ичкен адамды билип турасыз, берсеңиз, ошол акчаңызга ичет 100%. Аларга акча бериштин кереги жок. Менин бутум ооруйт, намазды туруп окуй албайм, столго отуруп окуйм, ошол боло берет. Пайгамбарыбыз айтат, намазды күчүңөр жетсе туруп окугула, ага күчүңөр жетпесе отуруп окугула, отуруп окуганга күчүңөр жетпесе жатып окугула, жатып окуганга да башыңар көзүңөр жетпесе башыңарды ийкеп ыйма менен окугула деп келинет. Ошондуктан намазыңыз дурус. Ассаламу алейкум, намазды аягы зикир жана аятул курси менен гана бүтөбү же дагы башка сүрөлөрдү окуш керекпи? Рахмат. Намаз бүткөндөн кийин, эки жака салам бергенден кийин ал сиздин кечиресиздер. Намаз бүткөндөн кийин ал сиздин эркиңиз. Кааласаңыз намазды зикирди айтал курсини окуп зикир кылып койсоңуз болот, башка сүрөлөрдү окуп койсоңуз да болот, башка дуаларды дагы кылып койсоңуз боло берет. Орозо кармап жаттым эле, тишим канап жатат, ооз ачылбайбы? Жок, тиш канаса ооз ачылбайт, кан кирип кетпесе эле ооз ачылбайт. Мурунку жыртылып калган жайнамазды өрттөсөк болобу? Алла разы болсун, яхдикумулла. Өрттөсөңүздөр боло берет, эч кандай зыяны жок. Андан кийинки суроого өтсөк. Ассаламу алейкум, мен намазда көп уктап кетем, көбүнчө куптан намазында уктап кайра ойгонуп окуймун, эч нерсе болбойбу? Намаздын ичинде сүннөткө ылайык туруп, эгерде туруп уктасаңыз эч нерсе болбойт, отуруп деле ошо сүннөткө ылайык отуруп уктап калсаңыз эч нерсе болбойт да, бирок баягы өзүңүздү жоготуп уктап калган болсоңуз анда даратыңыз бузулуп калышы ыктымал. Орозоңуз кабыл болсун. Жаш кезде түшүнбөй көп күнөө кылып, зына кылып, кийин түшүнүп тооба кылып, намаз окуп, орозо кармап, нафил намаздарды окуган аялдын күнөөлөрүн Аллахым кечиреби, айтып бересизби? Алла Таала кечирет. Алла Таала ырайымдуу, кечиримдүү зат. Чын жүрөктөн тооба кылыңыз, чын жүрөктөн Кудай Таалага тооба кылыңыз, жалдараңыз, жалбарыңыз. Кудай Таалам кечиримдүү, ырайымдуу зат. Нафил намазы кайсыл убакта окулат? Нафил намазы окуй берсеңиз болот. Нафил намазыны күн чыгып атканда, күн батып атканда, чак түштө окусаңыз болбойт. Багымдаттан кийин, асырдан кийин да окусаңыз болбойт. Калган убактардын баарында окусаңыз боло берет.
Kızım 7 жашка жаңы толду, намаз окуп, орозо кармап жатты эле. Үйдө баарыбыз орозо кармап намаз окуйбуз. Мен кызыма зулум кылган жокмунбу? 7 жаш болгон болсо жаш, эгер кыйналып, чаңкаганын көрүп аткан көрсөңүз, анда бир күн тутуп, бир күн жеп алса деле боло берет. Бир күн ачып коюп, бир күн тутуп алса деле боло берет. 7 жаш деген бул жаш. Ошондуктан үйрөнө бергени дурус. Анан аны мажбурлап орозо карматканыбыз жакшы эмес. Ассаламу алейкум устаз. Компьютерный клуб иштетсе акчасы адалбы? Ошол жерден компьютерный клубда ошол жерде эмне болот, ушул нерсеге байланыштуу. Көпчүлүк учурда байкы убактын текке кетирет, көпчүлүк учурда ал жерден бузуку жаман нерсени көрөт. Ошондуктан жаман нерсеге көбүрөөк иштетилген нерсе болгон болсо жакшы болбой калышы толук ыктымал. Ошондуктан ошого кеткен сумманы, акчаны башка нерсеге иштеткениңиз дурусураак болсо керек. Орозодо эгерде баягы сиз билесиз, ал клубда же болбосо кээ бир ушул маалымат алганга башка бир баягы күнөө болбой турган нерсе болгон болсо, анда эч нерсе болбойт. Негизи бул клуб деген сөз бул баягы көп кырдуу нерсе. Оң жака иштесек болот, сол жака иштесек болот, бирок жаштардын көпчүлүгү сол баягы туура эмес жака иштеткендиктен улам баягы көпчүлүк адамдар ал жерде баягы бузуку кинолорду, бузуку нерселерди көргөндүктөн улам бул иштен башка ишти караганыңыз дурусураак болсо керек. Орозодо тамактын тузун көрүп, кайра жутпай түкүрүп салса болобу? Эгерде аябай муктаждык болгон болсо боло берет. Эгерде аябай муктаждык болгон болсо боло берет. Эгерде кээ бир адамдардын күйөөсү катуу ушул болбогон нерсе үчүн чоң чыр чыгарат, кайненеси катуу чыр чыгарышы мүмкүн. Ушундай бир катуу бир муктаждык болгон болсо боло берет. Менин бронхитим бар, салбутмол дары чачам, оозум ачылбайбы? Кээ бир алымдар ушул дарыларды дагы эгерде майда бурат нерсе болгон үчүн чачканда кичинекей баягы аба окшоп майда нерсе болгон үчүн оозду ачпайт деген дагы алымдар бар. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча ооз ачат деп айтылат. Акыркы алымдардын көпчүлүгү ооз ачылбайт деп фатва берип жүрүшөт. Аялын кучактап койсо, жыныстык органынан суюктук чыгып кетсе, бузулбайбы? Эгерде урук чыккан болгон болсо, эгерде урук ошол баягы күч менен атырылып чыккан болгон болсо, анда орозосу бузулат. Анан кийин жөн эле суюктук агып чыгып калган болсо, анда дараты бузулат. Нажас даратын жаңылап, нажасты кетириш керек болот. Гусулсуз орозо кармаганга болобу? Кайненем айтып жатат, ооз бекитип коюп, анан күндүз гусул ала берсе болот деп. Болот, боло берет. Гусул ушул шарт эмес. Ооз бекитип жатканда гусулдуу болуу шарт эмес. Дарат алып алып, тамагыңызды жей бересиз, оозуңузду беките бересиз. Таспих намазын окуймун күнүгө пайдасын айтып койсоңуз. Албетте намаз окуган, таспих намаз окуган, нафил намаздар окуганын баарында сооп бар. Намаз окуган ар бир пенденин баягы саждасы Кудай Таалага эң жакын болгон мезгил дейт. Ошондуктан намаз окусаңыз Алла Таалам кабыл кылсын. Устаз, орозо кармайм, ооз жапканда жатам, кийин 5-6 туруп бетимди жуам, боло береби? Устаз, орозо кармайм, ооз жапканда жатам, кийин 5-6 туруп бетимди жуам, боло береби? Ооз жапкандан кийин жатсаңыз боло берет негизи. Анан кийин бирок багымдатты окуңуз. Багымдат намазыны окуңуз. Ошончо тургандан кийин эми багымдат намазын уктап калганыңыз дурус эмес. Кичинекей балдарга кечинде жатканда Ясин сүрөсүн коюп берсе болобу? Ооба, болот. Кур'ан Каримде Ясин сүрөсүн, Бакара сүрөсүн, Фатиха сүрөсүн коюп берсеңиздер боло берет. Акыйда жөнүндө айтып бериңизчи. Акыйда илим бул ар бир адамга билиш парз болгон илим. Акыйда билбеген адам шайтанга желдир деп соппу Аллаяр айткандай, акыйда илими ушул Кудай Таалага ишенүү, Кудай Тааланы жалгыздоо, Кудай Тааланын өзүнөн жардам суроо өзүнчө бир чоң илим. Ошон үчүн акыйданы ар бир адам билиши керек. Мен орозо кармап жатам, бирок кармабаган кишиге дуа кылса кабыл болобу? Орозоңуздар кабыл болсун. Кармабаган адам эгерде үзүрлүү орозосун кармабаса, ал адам күнөөкөр эмес, дуалары кабыл болот. Ал эми үзүрсүз орозо кармабай жүргөн адам бул күнөөкөр деп эсептелинет.
Орозо адам түшүркөп койсо орозосу бузулбайбы? Жок, орозосу бузулбайт. Түшүркөп койсо орозо бузулбайт, орозосун улай берет, гусулун алып алып орозосун улайт. Менин тишим ооруп, ириң деп кетти эле, кестирип ириңин чыгардым, 5 күн лечение жазып берди, оозумду ачтым. Жок, оозуңузду ачыштын кереги жок. Лечениеде бул баягы тишти тазалайт, ошол жерге укол сайышы мүмкүн. Алардын баары оозду ачпайт, оозуңузду ачыштын кажети жок, орозоңузду кармаңыз. Эгер геморрой болсо ошого свеча салса орозодо оозу ачылабы? Алымдардын арасында бул маселеде талаштуу маселе. Кээ бир алымдар орозосу ачылат десе, кээ бир алымдар орозосу ачылбайт деп айтып жүрөт. Акыркы алымдардын көпчүлүгү орозосу ачылбайт деген фатуаны берип жүрүшөт. Устаз, орозодо өзүңдүн кызыңды өпсөң орозоң бузулбайбы? Кызым 2 жашта. Жок, орозоңуз бузулбайт. Кызыңызды, балаңызды өпсөңүз орозоңуз бузулбайт. Bir күн орозо кармап, bir күн оозу ачык болсо болобу? Жок, болбойт. Бойго жеткен адам, акыл эстүү адамга бул нерсе болбойт. Бул жаш балдарга, 7 жаш, 6 жаштарга балким bir күн орозо кармап, bir күн оозу ачса боло берет. Жаш балдарга. Балам 12 жашта 3 күн орозо кармап чыдабай ачты, эмне кылыш керек? 12 жаш болгон болсо балаңыз жаш, бойго эми жетип жете элек деген сөз. Орозосун bir күн кармап, bir күн ачып, балким үйрөнө берсин. Эгер кыйналып аткан болсо, кээде ачып, бирок орозосуну кармаганга аракетин кыла берсин. Илгери бизде ушинтип аталарыбыз, апаларыбыз орозо кармап, анан абетке чейин кармап, анан кийин асырга чейин, эртеси күнү шамга чейин ушинтип бизди тарбиялачу эле. Мен ойлойм, ушинтип ата-энелер балдарды тарбиялаш керек го. Орозодо эртең менен тишти паста менен жууса болобу? Ооба, эгерде ооз жапканга чейин тишиңизди жуусаңыз боло берет. Ооз ачкандан кийин тишиңизди паста менен жуусаңыз боло берет. Ооз жапкандан кийин үзүр болбосо жуубай паста менен тишиңизди жуубаганыңыз дурус. Анткени биздин Ханафи мазхабында мисвактан башка нерсе менен тишти тазалоо макрү деп эсептелинет. Кыл же чач оозго кирип жутулуп кетсе ооз ачылбайбы? Атайлабасаңыз оозуңуз ачылбайт. Атайлап ошол нерсени кылбасаңыз оозуңуз ачылбайт. Мен намаз окуйм, окуп атып, адашып кетип атам, бирок кайра баштабай эле окуп кетип атам. Бул кандай болот? Намаз эми сүрөлөрдө адашып кетип атасызбы? Бул жерде ушул адашканда эмнеге адашып атасыз? Ушул маселеге каралат. Эгерде намаздын парыздары калып кеткен болсо, анда намазыңыз дурус болбой калат. Эгерде намаздын важиптери калып кеткен болсо, сажда сахв кылыш керек болот. Намазды кантип, ошо эмнени калтырып коюп атасыз? Ушул жерде маселе. Эмир уулубузга дуа кылып койгулачы, 4 жашка толду. Алла таалам эмирге ыйман берген болсун, чын ден соолук берген болсун, элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылуучу чыныгы момундардан кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде жарнамалык тыныгы бар экен, бизден алыстабай туруңуздар. Биз сиздер менен кайрадан жолугабыз. Assalamu alaikum, дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан Шарият телеберүүсү назарыңыздарда. Биз дагы жарым саат бою сиздер менен биргеликте сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн биз тообо жөнүндө сөз кылып атабыз. Тообо бул жаш каары дебей, улуу кичине дебей, баарыбызга милдет экенин айтып өттүк. Мына өмүр ушунчалык кыска, көрүп атабыз, кыргыздын чыгаан уулдары жаш ушундай жашы жигиттик дооруна келген учурда мына ажал ушундай нерсе экен, аны жаш кары дебей алып кетет экен. Ажал деген кокустук экен, каалаган учурда келип алып кетет экен. Ошондуктан баарыбыз тооба кылганга шашылалык. Бүгүн барыбыз, эртеге жокпуз дегендей. Ошондуктан бүгүн тооба кылып калалык, бүгүн жетишип калалык. О күнөөкөрлөр, баягы күнөөдөн арыла албай жүргөндөр, тамекисин таштай албай жүргөндөр, арагын таштай албай жүргөн күнөөкөрлөр, келиңиздер ушул Рамазан айында ушул күнөөлөрдөн арылалык, аруу бололук, аракты таштайлык, тамекини таштайлык, насвайды таштайлык, жаман сөздү таштайлык, уурлукту таштайлык, жалган сөздү таштайлык. Келиңиздер Рамазан айына, ушул Рамазан айыны тообо менен, жакшылык менен
чыгаралык, күнөөлөрдөн аруу болуп, жаман иштерден аруу болуп чыгалы деп чакырып кетет элек. Ошондуктан бүгүнкү ишти эртеге калтырбайлык, эртеге тооба кылам деп эртеге тооба кылганга жетишпей калышыбыз толук ыктымал. Тообону бүгүн баштайлык. Азыр дароо баштайлык. Намазыңызды дароо баштаңыз, орозоңузду дароо баштаңыз. Кечирим сурай турган адамдардан дароо бүгүн азыр кечирим сураңыз, эртеңкиге калтырбаңыз дейт элек. Үйдөн эч ким жокто жолукту артка салынып эле намаз окуса боло береби? Жок. Намаз окуп атканда жолугуңузду салынып алыңыз. Намаз окуп атканда жолукту салынып турушуңуз керек толук. Үйдө жокто башка мезгил намаздан сырткары мезгилде жолукту артка салып жүрсөңүз боло берет. Ассаламу алейкум. Мен 5 маал намаз окуйм. Ооз ачкандан кийин эле намаз окуш керекпи? Же тамак ичип алып андан кийин окуй берсем болобу? Орозоңуз кабыл болсун. Ооз ачкандан кийин бир аз шаң-шуң кылып алып, анан намаз окуган дурус болот. Ооз ачкандан кийин бир аз шаң-шуң кылып, анан кийин ооз ачкан дурус болот. Тообо намазын кандай окуш керек? Тообо намазы бул 2 рекет намаз окулат. Башка намаздардай эле окула берет. Саламатсыздарбы? Узак сапарга чыкканда оозу ачып койсо болобу? Мисалы жайлоого мал айдайт эле. Эгерде 90 километрден алыска чыккан болгон болсо, ооз ачса болот. Сапарга 90 километрден алыс сапарга жолго чыккан болгон болсо. Саламатсыздарбы? Орозо кармап намаз окубаса кандай болот? Күнөөкөр болот. Орозо кармаган үчүн өзүнчө бир сооп, намаз окубаган үчүн ал адам күнөөкөр. Ошондуктан ушул нерседен айрылыңыздар деп жарым сааттан бери какшап атабыз. Намаз окубай жүргөн болсоңуз, келиңиз ушул Рамазан айында намазыңызды баштаңыз, тооба келтириңиз. Тауба сүрөсү эмне үчүн басмаладан башталбайт? Кур'ан-ы Каримде бардык сүрөлөр Бисмиллахир-рахманир-рахим менен башталат. Ал эми Тооба сүрөсү Бисмилла менен башталбайт. Алымдарда анда бир нече көз караш бар. Ал жерде ушул Алла Тааланын каары менен башталган үчүн Бисмилла менен башталбайт деген дагы алымдардын ой пикири бар. Дагы бир нече ой пикирлер бар. Балким буга дагы өзүнчө бир эфир даярдайбыз. Оозду шамга айтылган азандан кийин ачкан туурабы? Ооба, шамга азан айткандан кийин ооз ачылат, шамга азан айтылгандан кийин ачылат. Мурунку жыртылып калган жайна бул суроолорду жооп бердик окшойт. Жай намазды өрттөсөңүз боло берет. Жай намазды жыртылып калган жай намазды өрттөсөңүз эч нерсе болбойт. Андан кийинки суроолорго өтсөк, ассаламу алейкум таксыр. Мен намаз окуймун. Келинчегимди фарыз намазында чогуу жамаат кылып окусак болобу? Болот. Сонун болот. Үй бүлөң менен, бала чакаң менен, жамаат менен окуу бул сооптуу, жакшы иш болуп эсептелинет. Пакистанга дааватка барса болобу? Азыр Пакистан эмес, Кыргызстандын өзүнүн ичинен дагы ары бери баса албай турган учур, оору күчөп турган учур. Пакистандан бул жака келе албай турган адамдар бар. Ошондуктан дааватты өзүңүздүн жакындарыңызга, балдарыңызга, кыздарыңызга, айылдарыңызга, туугандарыңызга даават кылыңыз. Өзүңүзгө өзүңүз даават кылыңыз, жакындарды, айылды даават кылыңыз. Анан кийин балким эгерде абал түздөлүп, баягы могул апаат жоголуп кеткенден кийин каяка барып даават кылсаңыз да боло берет. Орозо убагында кечке уктай берсе эч нерсе болбойбу? Баягы орозо убагында кечке уктасаңыз, орозонун сообун дагы түшүңүздө көрөсүз. Ошондуктан орозону уйку менен эмес, орозо бул уйкунун айы эмес, орозо бул ибадаттын айы. 5 маал намазда орозо болуп тамакка гаргара кылуу шартпы? Орозо мезгилде гаргара кылыш шарт эмес. Оозуңузду чайкап койсоңуз болду. Биздин календар боюнча азандан 5 мүнөт ооз ачылат. Эмне кылуу керек? Азанды күтүш керекпи? Убакыт кирген болсо, эң негизгиси убакыт кирген болсо ооз ачыла берет. Кээде азанчы кечигип калышы мүмкүн, азанчы уктап калышы мүмкүн. Ошондуктан эң негизгиси убакыт. Убакыт, ошо календардагы убакыт туура болгон болсо, убакыт күн баткан болсо, оозуңузду ача берсеңиз болот. Күйөөм балам экөөбүздү Россияда алдап таштап кетип калган. Ошо бойдон баласын сураган жок. Азыр 3-чү жолу катынга үйлөнгөнү жатат. Ушундайларга жооп береби? Албетте жооп берет. Бул үй бүлө деген
Бул оңой олтоң иш эмес. Үй бүлө деген бул жоопкерчилик, үй бүлө деген бул эркектин мойнундагы чоң милдет. Эгерде милдетин толук аткарбаса, баласын бакпаса, аялын бакпаса, чоң күнөөкөр деп эсептелинет. Ал андай адамдарды эркек деп атаганга ооз барбайт. Эркек болгондон кийин эркек өз милдетин аткарыш керек. Үй бүлөсүн монтип көчөгө таштап кеткен намусу жок адам, андай адамдардан мен ойлойм алыс болгон дурус. Бирок чындап эле сиздерди таштап кеттиби же мажбур болдубу? Бул экинчи тараптын да бир маселеси болушу мүмкүн. Эгерде чындап эле монтип таштап кетип көңүл бурбай кеткен болсо, албетте ал күнөөкөр. Эркек киши алтындан болгон тиш койдурса болобу? Негизи алтындан тиш же алтын тагынган, алтын шакек, алтын сөйкө, алтын шакек, алтын нерселерди эркек киши колдонууга дурус эмес. Тиш маселесинде алдындар арасында талаш тартыштуу маселе. Эгерде алтындан башка нерселер жакшы эмес болгон болсо, ден соолугуна зыян келе турган болсо, кээ бир алдымдар уруксат бергендери бар. Мен ойлойм, бирок бүгүнкү заманда ошол алтындан да пайдалуу, алтындан да жакшыраак баягы уруксат берилген нерселер бар. Ошолорду койгон дурусараак болсо керек. Орозо учурда сөгүнүп алып, атам бул эмне болот? Сөгүнбөңүз, таштаңыз аны. Баягы адатты ташташ оңой олтоң иш эмес. Ошондуктан аны таштаганга аракет кылыңыз, кечирим сураңыз, тобо келтириңиз. Андан кийинки суроону алмаштырабыз. Тайнем орозо кармаган, жүрөгү ооруйт. Бүгүн эртең менен тайнемдин жүрөгү ооруп, орозосун ачууга туура келди. Врачтарга чалсак, орозону кармабай эле койсун дейт. Кандай кылсак болот? Кармабай эле койсун. Эгер врач айткан болсо, кармабай эле койсун. Ооруп аткан адам орозо кармаганы дурус эмес. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Менин кыздарым быйыл биринчи жолу орозо кармап жатышат. Дуа кылып коюңуз. Анан мен коптан таравих витр намазын саат 3-тө окуп жатам, туурабы? Алла таалам кыздарыңызга ыйман берсин, уяттуулук берсин, ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Бар болуңуздар. Таравих намазыны 3-тө окусаңыз боло берет негизи. Эгерде аз үйдө окулуп аткан учурда үйдө 3-тө окусаңыздар боло берет. Намаз окуганда суроолорду катары менен салыш керекпи? Катары менен салбаса эмне болот? Адепке ылайыктуу сүрөлөрдү катары менен окуш керек, адепке ылайыктуу. Эгерде 5-6 сүрөдөн кийинки сүрөлөрдү окусаңыз боло берет. Андан кийин жогорудон, ылдыйдан жогору карап окуган адепке ылайыктуу келбейт. Адепке ылайыктуу ошол сүрөлөрдү тартыгы менен окуган жакшы болот. Ассаламу алейкум. Мен намазды жаңыдан үйрөнүп окуп жатам. Намаз окуган учурда сүрөлөрдү китептен карап окусам болобу? Боло берет. Намазды үйрөнгөнгө чейин сүрөлөрдү китептен карап, телефондон карап окуп турсаңыз боло берет. Мен акчаларды карызга бергенмин 5-6 адамга. Асты 1 жыл, аркасы 6 ай болуп калды. Ана берем деп бербей жатышат. Зекети кандай болот? Эгерде алдымдардын арасында бул маселе талаш тартыштуу маселе. Эгерде карызды беришине көзүңүз жетип турган болгон болсо, анын зекетин бериш керек деп айтат. Эгерде ошонун бергенге көзүңүз жетпеген болсо, андан зекет берилбейт деген дагы кээ бир алдымдардын ой пикири бар. Мен ойлойм, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, берип койгонуңуз дурус болот. Намаз окуш үчүн сөзсүз хижаб кийиш керекпи? Намаз окуш үчүн авратыңыз жабык болуш керек, жолуңуз салынык болуш керек. Авратыңыз жабык, жолуңуз салынык болуш керек. Келинчегим ата-энемдин, акемдин, инимдин жанында жолук салынып эле чай берсе болобу же оронуп чай бериш керекпи? Келинчегиңиз ата-энеңиздин астында келинчегиңиз жолук салынбай жүрсө деле боло берет. Эгер кайнилериңиз, кайнагаларыңыз болсо, алардын астында жолугун салып алыш керек. Аял киши намаздын чыгарып окуса болобу? Аял киши намазды үйүнөн чыгарып окуса болобу? Балдар үйрөтүү үчүн боло берет. Аял киши эгерде өз үйүндө, өз балдары менен болгон болсо, балдарын үйрөтүү максатында үнүн чыгарып окуса боло берет. Кайната мечет, эч айласын таба албай жатабыз. Бата берип коюңузчу, Аллах ыраазы болсун.
Алла таалам ушундай арак ичип жүргөн, туура эмес жолдо жүргөн аталарга Алла таалам ыйман берсин, инсап берсин, уяттуулук берсин. Кудай таалам өзү туура жолго баштасын. Алла разы болсун. Ясин сүрөсүн окуйм, бүткөндөн кийин кайсыл дуаны айтарымды билбей жатам. Жакшы бата үйрөтүп койсоңор суранам. Бата деген бул каалоо, тилек деген сөз. Эмне сурасаңыз келсе, эмне тилегиңиз келсе, сурай бериңиз. О жараткан ыйман бере көр, о жараткан инсап бере көр, о жараткан ден соолук бере көр, о жараткан ата энеме ыйман бере көр, мамлекетке тынчтык бере көр. Ушулардын баары дуа. Дуалардын түрү көп, анан кыргызча эле дуа кыла берсеңиз деле боло берет. Орозодо колун кесип алса, оозу ачылып кетпейби? Жок, ооз ачылбайт. Кесилип кетсе, кан акса, ооз ачылбайт. Жолдошум менен таанышып кеттик эле, ортобузду кара дуба бузуп жатат. Окутуп койгон. Мен намаз окуйм. Аллахымдан да тилейм жакшылыктарды. Сиз да бизге дуа кылып коюңузчу. Кудай таалам эч бир үй бүлөнү бузбасын. Чымчыктын да үй бүлөсү бузулбасын. Үй бүлө деген бул мамлекет. Үй бүлө деген бир кичинекей мамлекет. Үй бүлө кыйрады деген сөз мамлекет акырындап кыйрап атат деген сөз. Ошондуктан эч бир үй бүлө бузулбасын. Мүмкүнчүлүк барбы? Жашаганга 1% мүмкүнчүлүк болсо ажыраша көрбөсүн. Эч бала жетим калбасын. Болор болбос нерсени, айтышпаган нерсени дароо кара дуба дей берген дагы дурус эмес. Ошондуктан жакшы мамиле кылыңыздар. Кудай таалам сиздерге ынтымак берсин. Түкүрүк жутуп алса, ооз ачылбайбы? Өтүп кеткен маркумга артынан тамак берип, Куран окуса болобу? Тиеби? Түкүрүк жутса оозу ачылбайт, ооз бузулбайт. Өтүп кеткен адамга Куран окусак, бир кандай жакшы иш кылып, ошонун сообуну багыштасак, сообу тиет. Дамыла жума качан окулат? Кудай таалам ушул жуманы дагы жамаат менен окуганды тез арада насип кылган болсун. Кудай билет качан окулушун. Кыз кишиге атыр колдонууга уруксатпы же тыюу салынганбы? Ар ким ар кандай айтып жатат. Рахмат. Атырды өзүңүз күйөөңүздүн астында колдонсоңуз боло берет. Анан кийин көчөгө чыкканда бөтөн эркектерди өзүңүзгө тартуу үчүн буркуратып атыр сеим чыкканыңыз дурус эмес. Арам иш болот. Орозо башталгандан бери намаз үйрөнүп окуп баштадым. Тахажжуттан кийин ооз бекитип, багымдат окуп коюп жатып уктап калам. 9-10го чейин эч нерсе болбойбу? Жок, эч нерсе болбойт. Албетте тахажжуд окуган болсоңуз, түнү менен дуа кылсаңыз, саарлык ичсеңиз, багымдат окусаңыз, анан чарчайсыз. 9-10го чейин уктасаңыз эч нерсе болбойт. Куптан намазында сөзсүз кунут дубасын окуш керекпи же башка дуба окуса болобу? Негизи кунут дубасын окуш керек. Бирок жаттаганга чейин Ихлас сүрөсүн окуп тура бериңиз. Ассаламу алейкум. Балалуу боло албай атабыз. Көп жерлерге көрүнүп келдим. Жазсам турсам Кудайдан тиненип келем. Ошо жогоруда биз ушул эфирдин башында айткандай, Алла таала тооба келтиргиле, истигфар айткыла, Кудай таалам күнөөңөрдү кечирет. Тооба айткыла, кечирим сурагыла, Кудай таала силерге балдарды берет деди. Кудай таалага көп-көп тооба кылыңыздар. Кудай тааладан кечирим сураңыздар. Кудай таалам балким сиздерге улуу насип кылат. Алла таалам тилегиңиздерди кабыл кылган болсун. Багымдат намазын гана окуп атам. Мечитке барайын десем эле мойнумдан бирөө кармагандай эле болуп бара албай атам. Азыр мечитке барыш дагы азыр ыңгайсыз болуп турган учуру, ошондуктан намазыңызды үйүңүздө окуй бериңиз. Багымдат деле эмес, 5 убак намаз окуңуз. 5 убак намаз окуган болсоңуз, Кудай буйруса, баары жакшы болот. Ооз ачарда дарат алып, оозду чайкаса болобу? Ооз ачарда дарат алып, оозду чайкаса боло берет. Дарат алсаңыз боло берет, оозуңузду чайкасаңыз боло берет. Ассаламу алейкум. Торпоктун куйругуна кызыл мата байласа болобу? Ата энем көзү тийбейт дейт. Жок, булардын баары дурус эмес. Көз малга баягы көз тийбейт деп аны муну байлаган, бул дурус эмес. Жакын досум үй бүлөсү менен түшүнүксүз дин кармайт экен. Жакында эле байкадым. Мен мамиле кылбай койсом деп жүрөм. Кандай кылсам? Эгерде сиз өзүңүздүн илимиңиз, билимиңиз жок, балким мени да ушул жолго тартып кетиши ыктымал десеңиз, анда алыс болгонуңуз дурус. Анан кийин өзүңүз илимиңиз, билимиңиз болсо, ал адамга балким туура жолду айткан, туура жолду түшүндүргөн дагы адам керек, даават кылыш керек деп ойлойм. Болбосо башка бир адамдарга айтып, баягы досту ушул жаман иштен, бузук иштен куткарып калуу керек.
Kızım 10 жашта 2 күн ооз бекитип, ичим деп чыдабай койду. Эмне кылуу керек? Ооруган болсо оорусун кармабай эле койсун. Бул 10 жаштагылар, демек 10, 9, 12 жаштагылар жаш кыздар, булар бир күн кармап, бир күн кармабай, бир күн кармап, бир күн кармабай үйрөнгөнү дурус болот. Андан кийинки суроону алсак, тишине алтын каптап койсо болобу? Намаз окубаса орозон кабыл болбойт деген чынбы? Тишке ошол доктурлар ошо алтындан башка сизге ылайыктуу эмес болбойт деп айткан болсо, анда кээ бир алымдар уруксат берген. Бул заманда бирок тишке алтындан дагы пайдалуу, алтындан да кымбатыраак, алтындан да дурусураак буюмдар чыгып калган. Мен ойлойм ошолорду колдонгон абзелирээк болсо керек. Намаз окушуңуз парыз, орозо өзүнчө парыз. Ошондуктан орозону да кармаңыз, намазды да окуңуз. Намаз окубаса орозо кабыл болбойт деген сөз дурус эмес. Таравих намазы окубай койсо болобу? Таравих намазы күчөтүлгөн сүннөт. Окубасаңыз сүннөттү таштаган болосуз, жемеге татыктуу болосуз. Ошондуктан сүннөттү окуңуз. Жылкынын этин жесе болобу, шарият жол береби? Ооба, жылкынын этин жесе болот, шарият жол берет. Бир мезгилдерде тыюу салынган. Баягы бир учурларда душман элди, жерди коргоонго, согушка колдонуучу негизги курал ат болуп, ошол мезгилде тыюу салынып, анан кийин ал тыюу алынган. Ошондуктан жылкыны жесе боло берет. Намаз окуп жатып, сырттагы үндөргө азгырыла берем. Намазым бузулбайбы? Жок, бузулбайт. Азгырылбаганга аракет кылыңыз, тынчыраак жерге барып намаз окуганга аракет кылыңыз. Салам алейкум. Көзүм ооруп, ошого 5 күн укол алып, оозумду ачып алдым. Карыз 5 күнгө канча күн кошуп кармайм? Эгер ооруп оозуңузду ачкан болсоңуз, анда 5 күнгө 5 күн эле орозо кармайсыз. Негизи бирок акыркы алымдарыбыз уколду орозону бузбайт деп айтып келет. Ошондуктан орозоңузду ачпай койсоңуз эле боло бермек. Менин кызым 1 жаш 4 ай орозо кармасам болобу? Бала кызыңыздын курсагы тойсо, сиздин ден соолугуңузга зыян келбесе, орозоңузду кармасаңыз боло берет. 12 жашта медресеге окуталы дедик эле, кандай кылып берсек болот, жана эмнелер керектелет? 12 жаш болсо жаш, 12 жаштагы бала атанын, эненин мээримине муктаж. Ал өзүңүздөрдүн жаныңыздарда, өзүңүздөргө жакын жердеги адамдардан илим ала берсин. 12 жаштан мен билгенден медресеге кабыл алган жерин мен билбейт экенмин. Мен орозо кармайын десем, менде көк боорум алып салган, тез курсагым ачып турат, орозо кармасам болобу? Эгер оорусаңыз, орозо кармасаңыз, ден соолугуңузга зыян боло турган болсо, өмүрүңүзгө коркунуч келген болсо, анда орозо кармасаңыз болбойт. Ден соолугуңузга зыян келбесе, кармасаңыз боло берет. Саламатсызбы? Мен бүгүн ооруп калыпмын. Ооз ачкандан кийин дары ичсе болобу? Ооба, ооз ачкандан кийин дары ичсеңиз боло берет. Орозо убагында уят видеону көрсө ооз ачылабы? Видеонун өзүн көрсө ооз ачылбайт, бирок видеону, ошондой жаман видеону көргөнүңүз үчүн күнөөкөр болосуз. Бирок ошо видеону көрүп олтуруп, анан ошол уруктук чыгып кеткен болсо, ошондо орозоңуз бузулуп калат. Дарат алып бүткөндөн кийин же жел чыгып кетип, кайра дарат ала берсек, убакыт өтүп кетет. Ушул учурда эмне кылуу керек? Ал васваса деп коет. Ал оору, жел чыкпайт, ал жөн эле адам ушундай жел чыгып кеткенге окшоп оорий берет. Ал нерседен алыс болуш керек. Бир жолу дарат алып барып намазыңызды окуңуз, экинчи андай кайталабаңыз. Саламатсызбы? Орозону биз кеч жаптык эле, күнөө болбойбу? Кеч жаптык деген эмне деген сөз? Мен түшүнбөдүм. Эгерде убакыт өткөндөн кийин жеп ичип койгон болсоңуз, ал орозоңуз өтпөй калат. Убакыт өткөндөн кийин жөн дуа кылып оозуңузду бекитип алган болсоңуз, орозоңуз дурус. Биз ипотека жолу менен үй алайлы дегенбиз, 3% менен алып берет экен, 10 жылга берет экен, алсак болобу? Процентке алган арам. Процентке 1%га процент болсо дагы арам болуп эсептелинет. Ошон үчүн процент, мен билгенден азыр кээ бир фирмаларда проценти жок берет, проценти жок алыңыздар. Мен орозо тутуп атам, 5 маал намаз окуйм, таяммум таараты менен намаз окуса болобу? Ден соолукка байланыштуу тартибин айтып берсеңиз. Таяммум менен намаз окусаңыз болот, ден соолугуңуз жарабаса. Таза топурак табасыз, колуңузду урасыз, бетиңизди сыйпалайсыз баарына, дагы бир жолу урасыз, колдоруңузга мас тартып, баарына денесине тигизге чейин сыйпалап чыгасыз. Ошол таяммум деп эсептелинет. Аялдар адатынан улам каза кылган орозосун орозо бүткөндөн кийин тутуп жатканда таравих намазы окулабы? Жок, таравих намазы окулбайт. Таравих намазы окулбайт, казасын гана кармап берет.
Cebrail периштенин түш көрсө не болот? Түшүмдө тиги же бул күнү жанымды алам деп жатыптыр. Мен негизи түш жори албайм, кечирим сурайм. Анан кийин моундай нерсе болуп аткан болсо, жанымды алам деп жаткан болгон болсо, балким сизде ушул намазыңды оку, Кудайдан корк, тооба кыл, өлүмгө даярдан деген балким ушу жакшы жолго бурул деген бир чакырык болсо керек. Ассаламу алейкум. Менин 8 айлык боюмда бар. Орозо кармаган жокмун. Баланын акысына киресиң деген ошо чынбы? Ооба, эгерде ден соолугуңуз жарабаса, балага зыян келе турган болсо, орозо кармабай койгонго уруксат берет. Кийин убакыт мезгили келгенде кармап берип коесуздар. Намаз окуп атып адашып кетсе эмне болот? Намаз окуп атып, эгерде парызды таштап кеткен болсоңуз, анда намазды кайрадан башкадан окуйсуз. Анан важиптерин, сүннөттөрүн адашкан болсоңуз, анда важип таштап кеткен болсоңуз, анда сажда сахы кылып коесуз, сүннөтүн таштасаңыз эч нерсе болбойт. Закир деген атты чечмелеп берсеңиз. Закир деген сөз эскерүүчү, эске тутуучу деген маанилерди туюндурат. Ассаламу алейкум устаз, таравих намазды аялдар окуса болобу? Ооба, аялдар эркектерге дагы, аялдарга дагы таравих намазын окуу күчөтүлгөн сүннөт болуп эсептелинет. Мен баккан атамдын фамилиясындамын. Сөзсүз өзүмдүн атамдын фамилиясына өтүшүм керекпи? Көзүм өтүп кетсе, Куран окуганда Куран тиеби? Куран тиет негизи, бирок адам баласы өзүнүн атасынан башка адамды ата деп айтканга дурус болбойт. Ошондуктан фамилиясын бизде эми чоң атасынын айтып жүрөт, андан жет атасында айтып жүргөндөр бар. Бирок паланчанын уулу деген сөз өзгөрбөш керек. Паланчанын уулу деген сөз өзгөрбөш керек. Фамилияңызды эми өзгөрүп калса, балким зыян тийбеши мүмкүн, фамилия башка нерсе, бирок паланчанын уулу деген сөз өзгөрбөш керек. Пешин асырдын намазын шамдан кийин окуса болобу? Или азыр окуса болобу? Азыр окусам каза болуп окулабы? Азыр асыр убакыты, асырды азыр окушуңуз керек. Пешин болсо казасын окуйсуз. Азыр окусаңыз боло берет. Негизи шамдан кийин дагы окусаңыз боло берет. Бирок асыр убакыты азыр кирди, казасын азыр каза кылбай эле азыр окусаңыз болот. 1 жаштагы баланы таштап кеткен 1 жыл болду. Кечирип жарашса болобу? 1 жаштагы албетте жарашыңыздар. Үй бүлө эч качан бузулбасын. Жарашыңыздар, балалар жетим калбасын. Эмне болсо дагы бала өзүнүн атасына, өзүнүн энесинин мээримине муктаж. Ошондуктан эч бир үй бүлө бузулбасын, балдар тирүүлө жетим калбасын. Куптандын витир важип намазын окубай эле куптандын 4 парыз жана 2 рекетин окуй берсе болобу? Витир өзүнчө бул важип, важипты окубасаңыз күнөөкөр болуп эсептелесиз. Ошондуктан витирди дагы калтырбаңыз. Жаназада азан айткан ат менен айтыш керекпи? Бирок өмүр бою документте башка ат менен айтылып жүргөн. Шарт эмес. Шарт эмес. Баланча ошол адамга таандык ат болгон болсо болду. Азан коюлган аты, өзүнүн кийин коюлган аты шарт эмес. Негизи ошол адамдын аты болсо болду. Намазды жаңы үйрөнүп жатканда телефон менен окуп турса болобу? Болот. Намазды жаңы үйрөнүп атканда 2-3 күн телефондон окуй бериңиз, үйрөнө бериңиз. Саламатсызбы? Орозо учурунда баш ооруса, жүрөк ооруса дары ичсе болобу? Баш ооруса ичсеңиз болбойт. Жүрөк ооруса дагы ичсеңиз болбойт. Анан кээ бир дарылар бар. Муну тилдин астына салып койсо тез баягы ээрип, денеге тез таргап кете турган дарылар бар. Ушул дарыларды кээ бир алымдар оозду ачпайт деп айткандагы жерлери бар. Ушундай дарылар болсо боло берет. Гусул алгандан кийин дарат албай намаз окуса болобу? Боло берет. Гусул алгандан кийин, гусулду толук алгандан кийин дарат албай намаз окуса боло берет. Мен орозону 28-ден баштап кармадым. Эмне болот? Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуса хатым кылгандай болот дейт. Андан дагы көп окуса ошончо хатымдын сообу жазыла береби? Орозонун демек 4 күн кеч калгансыз. 4 күн казасын кармап бересиз. Үзүрлүү болгон болсо 4 күн гана казасын кармап бересиз. Ихлас сүрөсүн пайгамбарыбыздан хадис бар. Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуган болсо 1 жолу хатым кылгандай сооп алат деген хадистер бар. Ооба, Ихлас сүрөсүн билсеңиз окуй бериңиз кайра-кайра. Ассаламу алейкум. Мен намаз окуйм. Узун көйнөк кийип окуп жатканда этеги тепселеп албайын деп көңүлүм өйдө тартып
туруп сажда жыгылам, ошондо мен ашыкча кыймыл кылып жатамбы, ар бир рекетте ошентем намазым бузулбайбы. Намазда көп аракет кылган болбойт. Ошондуктан аны эч нерсе болбойт. Этеңизди дебелеп алсаңыз деле эч нерсе болбойт. Ошон үчүн көп кыймыл кылбаганга аракет кылыңыз. Ассаламу алейкум. 5 мал намазда кайсыл намазда үн чыгарып окуйм, кайсынысы үн чыгарбай? Рахмат. Эртең менен багымдат намазыны, шам намазыны, куптан намазыны үнүңүздү чыгарып окуйсуз. Калгандарына үнүңүздү чыгарбай окуйсуз. Саламатсызбы? Мен намаз окуп баштаганда эле башка ойлор келе берет. Ойлонбойн деп аракет кылам, болбойт. Ушул күрөшүш керек. Ушул намаз деген ушул намаз келгенде албетте ар кандай ойлор келет, шайтан азгырат. Ушул менен күрөш намаз болуп эсептелинет. Эч нерсе болбойт. Намазыңызды окуй бериңиз, ошентип күрөшүңүз. Мен Куран окуп баштадым иншаллах. Куранды окуганда пешенеге өөп сүртүп окуш керекпи? Куран окуунун тартибин айтып бериңизчи. Азаматсыз, Алла разы болсун. Рамазан айында көп Куран окуш керек. Пешенеге өөп койсо боло берет, шарт эмес. Өппөсүн деп эч ким айтпайт. Өпсөңүз боло берет. Тартиби ушул Куран Керимди окуңуз. Билген адам менен окуганыңыз жакшыраак болот. Ороза кармап атам. Атам 6 ай мурда каза болгон. Орозонун сообун атама хадия кылып ушул туура болобу? Куран китептин башынан аягына чейин окутуп атама багыштасам болобу? Кеч эмеспи? Кеч эмес. Куран окуп атаңызга дуа кылсаңыз, Кудай буйрса пайдасы тиет. Ушуну менен бизге алтындай болгон убакыт аягына жетип кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн сиздер менен тобо жөнүндө сөз кылдык. Тобо ар бирибизге милдет экен. Күнөөкөрүнө дагы, күнөөкөр эмесине дагы, молдокесине дагы, муфтийине дагы, ажууга дагы, койчуманга дагы баарыбызга бирдей милдет. Баарыбыз ушул Рамазан айында тобо кылып, күнөөлөрдү кечирилип, күнөөлөрдөн кутулуп чыккан бололук. Жараткан Алла Таалам баарыңыздардын орозуңуздарды кабыл кылган болсун. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар.